Быйылкы 12 ноябрдан 18 ноябрга чейин Румыниянын баш калаасы Бухарест шаарында өткөн 23 жашка чейинки жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында Жалал-Абад шаарынын спортчусу Балбай Дордоков грек-рим күрөшү боюнча коло медалга ээ болду. Жаш спортчуну бүгүн Жалал-Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев кабыл алып, жеңиш менен куттуктады жана жакшы каалоолорун айтты. Акыркы убактарда шаардын спортчулары бир катар республикалык, азиялык жана дүйнөлүк мелдештерде ийгиликтерди жаратып жатканын, алардын бул жетишкендиктери менен жалпы шаардыктар сыймыктанаарын билдирди. Мындан тышкары жаш спортчулардын ийгиликтеринде машыктыруучулардын да эмгеги чоң экенин баса белгиледи. Эске сала кетсек, аталган дүйнөлүк мелдешке Кыргыз Республикасынын грек-рим күрөшү боюнча курама командасынан 15 спортчу катышса, жыйынтыгында бир гана Балбай Дордоков 55 кг салмакта коло медалды багындырган. Эң биринчи мен клубда Иранис менен күрөштүм, Иранын балбаны менен. Экинчи Венгердин балбаны менен күрөштүм, үчүнчү грузин, төртүнчү армянын балбаны менен күрөштүм. 4-5 жашап көрдүм вообще. Аябай жакшы схваткалар болду. Эң биринчиден агайларыма чоң рахмат, ушу мени даражага жеткирип, чоңойтуп өстүргөн. Кудай буюрса, дагы көп ийгиликтерге жетекеңе талкпай еңбек кылабыз. Өзү жапжаш, 22 жаштагы инебиз, шаарыбыздын тургуну. Мен ойлойм, бул биз үчүн чоң сыймык. Бүгүнкү Балбай инебиз дагы ушул 3-чү орунду алып ушул келгени биз үчүн чоң сыймык. Биз мындан арадан ушул спортсмендерибизге ийгилик каалайбыз жана жергиликтүү бийлик дайым ушул спортсмендерибизди баягы колдогонго, баягы болгон күч аракетин жумшап, дайым спортсмендерди колдой беребиз.